Китептин биринчи бөлүгүнө толугу менен университеттин жана тарых факультетинин калыптанышы жазылды. Ошондой эле аталган факультеттин өнүгүшү тарых жана чөлкөм таануу факультетинин ишмердүүлүгү камтылган. Анын негизинен бул китепти жазууда биз негизинен үч бөлүккө бөлдүк. Негизгиси бул факультеттин жалпы тарыхы, биринчи бөлүк, экинчиси ошол факультеттеги илимий изилдөөчтөрдүн жүргүзүлүшү жана үчүнчүсү факультетте 1938 жылдан баштап азыркы күнгө чейин иштеген окутуучулук профессордук курамынын анкеталык тарыхый маалыматтарын түздү. Менин оюмча китеп өзүнүн баркын окурмандар тарабынан бааланат болуш керек. Факультет тарыхчыларды даярдоого кеңири мүмкүнчүлүк түзгөн. Аталган жайда тарыхтын атасы аталган Бегималы Жамгырчинов сыяктуу академик баш болгон окутуучулук курам кыргыздын чыгаан уул кыздарын окуткан. Китептен алардын өмүр баяндары, басып өткөн жолу тууралуу билүүгө болот. Бегималы Жамгырчинович, Борис Михайлович Зима, Бейманалы Чөкшевич, Анна Гавриловна Зима деген да бизде болгон. Ушул тарых факультетинде иштеген мугалимдердин өмүр баяны азыркы биздин жаштарга мисал болот деп. Тарыхый инсан катары алардын эмгектери, алардын басып өткөн жолу, ушул университеттеги даярдаган кадрлары келечек жаштарга үлгү болсун деп. Негизги булак катары Кыргыз улуттук архивиндеги, Ош мамлекеттик архивиндеги маалыматтар жана университеттин базасындагы архивдик материалдар пайдаланылды. Бул факультеттин тарыхын жазуу боюнча биринчи тажрыйба. Кандай кафедралар пайда болгон, кандай темалар көтөрүлгөн, кандай лекциялар окулган, ушул мезгилге чейин кандай илимий иштерди жүргүзүп келишти, абдан жакшы. Мен оюмча бул юбилейдин тарых факультетинин университеттин 90 жылдык мааракесине эң жакшы сыймык менен берилген белек болуптур. Тарых чындыгында адамдын кулук мүнөзүн, көз карашын калыптандырат экен. Ошон үчүн тарых илиминин бул баягы коомго ойногон ролу абдан чоң экен. Ал эми бул жерде бүт коллектив отурат, коллектив сиздердин канчалык сизерге чоң рахмат, муну уюштуруп атасыздар. Бул керек, ишиңиздерге ийгилик. Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин тарыхы китеби азырынча 300 нускада чыкты. Биринчи жолу факультеттин тарыхы чагылдырылган китеп дагы көбөйтүлөт. Себеби андагы маалыматтар жаштарга үлгү болушу керек. Айпери Самат Кызы, Сен Турабыкеев, Алатоо 24.